Рахмат, оба, урматтуу мырзалар жана айымдар, урматтуу окуучулар, ата-энелер, инилер, карындаштар, агалар, инилер. Дидар шоу силердин эсириңерде. Рахмат, мен ишенем силер Дидар шоуну бүгүн да чыдамсыздык менен күттүңүздөр. Демек алгыла, Дидар шоу силердин алдыңарда. Албетте Дидар шоу компетенттүү суроолор жана орунсуз жооптор, а балким кетиринче орунсуз суроолор компетенттүү жооптор. Оба, биздин телефондор 255738, 255731. Оба, муну алгыла Дидар шоу. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Дидар шоу. Эфирде? Ал эми Дидар шоу ошто. Кайрадан эле мага жардам берген Айгүл алдында турат жана ошондой эле Ош чергесинин сүйүктүү уулдары, кыздары, улан кыздары жана окуучулары. Экинчи суроо. Мектеп, жөнөкөй мектеп жана альтернатив мектеп. Деги эле альтернатив мектептин кереги барбы, жокпу? Мына ушул суроодан баштайлы. Альтернатив мектеп эмне өзү? Бунун багыты эмнеде? Кана суроо берилди. Мектепти бөлүштүн зарылчылыгы бар. Себеби дегенде гимназия, лицей, мектептер бул таланттуу балдарды топтоп алышат. Таланттуу балдарды өзүнө алышат, ал эми ошодон Таланттуу балдар жөнөкөй мектепте окуса болбойбу? Жөнөкөй мектепте окуса болот, бирок лицей, гимназияларда тереңдетилип окутулат. Лицей, гимназия мектептерде бул таланттуу балдарды окутулат деп атат. Ал эми берки мектептерде муну бөлүштүн неме пайдасы бар да. Берки мектептерде жакшы окуган окуучу менен жаман окуган окуучуга сабак бергенде берки жакшы окуган окуучуга кызыксыз болуп калат да, беркилер менен неме кылгандачы. Жанакы жаман окуган окуучуга эгерде мугалим көңүл буруп калса, беркиге кызыксыз болуп калат да. Альтернативдик жана жөнөкөй мектептердин бөлүштүрүлүгү негизинен зарылчылыгы бар. Бул жерде мындай таланттуу окуучулар көбүнчө эле мына лицей менен гимназияларда окуйт деп атышат. Буларга мындай толук эле кошулам, бирок жөнөкөй мектептерде деле окушат, бирок өзүнүн билимин ушунчалык тереңдетиш үчүн лицей жана гимназия мектептерге барып окушат. Анын үстүнөн конкурстар менен кабыл алышат жана ошолорду окуткан мугалимдер негизинен күчтүү мугалимдер жөнөкөй мектептерге салыштырмалуу. Эми суроо да бардыгыңарга. Жөнөкөй эле мектептерди дагы ушул лицей, гимназияда кылып күчтүү мугалимдер менен камсыз кылып ушул окуу жагын уюштурса болбойбу? Эмнеге болбойт? Азыркы экономикалык кризис мезгилинде мен өзүм Уркия Салиева атындагы номер 28 лицей мектебинин математика мугалими Жолдубаева Акберметмин. Биздин мектеп 1989-90 жылдан баштап лицей мектеп болду. 1987-88 жылдан баштап биринчи жолу областта биринчи математикалык класс ачылган. Биздин максат ушундай болгон. Азыркы концепцияда да ушундай жазылган. Демек окуучуларды келечекте азыркы күндөн баштап жөндөмүнө карата окутуш керек. Айылдагы шартты көрүп турасыздар, абдан оор, бизден да шаардан да жаман акыбалга келип калды. Ушундай кездерде окуучуларды жанагындай жөндөмүнө жараша тарбиялап албасак, биздин келечегибиз ушул жаштар. Келечекте жакшы экономисттерди, мындай чыгармачыл инженерлерди тарбиялай албай калабыз. Мен Гагарин атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими. Демек азыркы суроо болуп атат, жаман окуучу жана жакшы окуучу барбы? Жок, албетте. Биз эч убакта жаман окуучу, жакшы окуучу деп эч убакта бөлбөйбүз. Биздин негизги максатыбыз келечектин адамын, коомдун экономикасын алга жылдыруучу адамды тарбиялап чыгышыбыз керек. Жөнөкөй класстарда уюштурууга болобу дейт. Албетте, кандай сонун болот. Эгерде ар бир окуучу өзүнүн кесиби боюнча бирден класска бөлүштүрүлүп окутулса, мына ошондо дагы мындан дагы жакшы болмокчу. Сөзсүз эле биз гимназияны, лицейди ачпастан жөнөкөй класстарда деле, класстар арасында дагы мындайларды уюштурсак боло берет. Атыңыз ким эже? Гүлмайрам. Гүлмайрам эже кол чаап койгулачы. Рахмат эже. Биздин балдар маекте улантмакчы. Балдар. Азыркы мезгилде ушундай оор шартта сөзсүз түрдө альтернатива мектептерин ачуу керек. Эмне себептен? Себеби дегенде мурдагы билим берүү деңгээли боюнча айыл кыштактарда ошол эле түрдө сакталып калса билим берүү деңгээли. Ал деген туура болбойт. Себеби дегенде ал жерде окуучулардын аң сезими мурда өнүкпөйт. Ал эми мына лицей мектебин алсак, бул жерде бардык тарабынан шарт түзүлгөн. Дароо суроо да эмнеге өнүкпөйт? Себеби дегенде айыл кыштакта мурдагы биздин Дидар шоунун мурдагы бөлүктөрүндө айтып кеттик. Себеби дегенде жанагы колхоз совхоздорго жардам тигинде мындай болуп окушунун үй бүлөсүндө дагы андай мындай иштер чыгат. Ошол себептен ал окуучу өзүнө толук
шарт түзө албайт, эгер үй бүлөсүндө болсо да. Ал эми мисалы үчүн биздин эле лицейди алып көрөлүк, лицейде бардык тарабынан камсыздандырылган десек болот. Ал Дагы суроо саган өзүңө суроо да. Мына сен айталы 1000 баладан бир бала сен ушул жерде окуп атасың делиге. А эмнеге калган 999 бала дагы сендей кылып окубайт? 999 баланын себеби дегенде ал өзүнө жараша да үй бүлөсүнө көз каранды. Эгер ата эне өзүнүн баласын ушундай келечекте жакшы адам болсун десе, ал ушундай өзүнүн өлкөсүнүн же үй бүлөсүнүн камын көрө турган болсо келечекте, ал баласынын келечегин ойлосо, ал ата эне өзү ойлоп жибериш керек ошондой. Атың ким? Алым. Алымга кол чапкыла болот. Айгүл 1 мүнөт. Эле альтернатив мектеп деген эмне? Жөнөкөй мектептин айырмасы эмнеде? Мына ушул суроолорго жооп алыш үчүн биз Ош шаарындагы номер 17 Юрий Алексеевич Гагарин атындагы гимназия мектепке келдик. Азыр мугалимдердин уруксаты боюнча мектептеги болуп аткан сабактарга киребиз да. Мына ушул сабактарга бериле турган гана суроолорду колдон келсе жөнөкөй мектептердин бирине барабыз, ошол жерден да улантабыз. Демек азыр Ош шаарындагы номер 17 гимназия мектебинде. Балдар, мен силерге бир суроом бар да. Бирок силер мага чындап жооп бергиле, макулбу? Жашырбагыла, чындап. Себеби өзүңөр телевизордон көрөсүңөр. Мына мен азыр таң калып атам да, чындап эле силердин класста ушундай деңгээлде сабак өтөт деп. Чындап эле ушундай деңгээлде ар дайым өтөбү? Ооба. Чындап эле? Ооба. Же бүгүн даярдалып атабы? Жок. Аз сабактан ушундай. Мен таң калып атам, чындап айтып атсам. Эмеден сизге бирдеке айтып коеюн, азыр булардын колдорунда китептери дагы жок, дептерлери дагы жок. Анан булардын сабагы түшкө чейин эле бүтүп калат да. Түштөн кийин булар кошумча сабактарды өтүш керек экен. Анан мен өзүм университетте сабак беремин. Анан Кокустан айтып калды, ушул жака келгиле дегенден мындай гимназия сабактарын көрөт экен, ушул жерде туруп тургулачы деди эле. Кокустан азыр келип отурабыз. Бир дептери жок, калемдери жок. Анан кийин булардын бир өзгөчөлүгү, биз эмеден 5-класстан берки материалдардын баардыгын балдар так билишет деп айта аламын да. Айрымдары гана жаңы окуучулар менен толуктуруп атат, алар билбей калса билбей, башкалар билет. Эгер ушунчалык кызыксаңыздар, эгер убактыңыздарды аябасаңыздар, бир 5 мүнөт ушулардан бүт материалды сурап көрөйүнчү. Мен анда мындай кылайын. Экөөбүз азыр сүйлөшөлү дагы. Аты жөнүңүздү айтсаңыз? Ташболот Жараев фамилия. Ташболот ага. Демек сиз бул мектепте сабак бербейсиз? Буларды бербейм. Бүгүн биринчи жолу келип атасыз? Жок, биринчи жолу берем. Булардан 2 жылдан бери сабак берип атам. Буларды 5-класста тандап алганбыз да, булардычы. Былтыр 5-класста 1 жыл сабак бердим, быйыл 6-класста улантып кетип бартам булардычы. Анда мындай кылалы. Азыр мен кайрадан арткы партага отурайын. Өзүңүз бизге жардам бериңиз да. Себеби бул азыр бүткүл республикага кете турган материал. Бүт республика эгер чындап эле ушундай деңгээлде болсо, пропаганда болушу мүмкүн да. Кандай деп ойлойсуз? Мейли, көрүңүз. Анда 2-3 мүнөт ар түрдүү деңгээлден берип көрбөйсүз. Макул, мейли. Сүйлөшөлү. Балдар момундай. Силер менен балдар чочулабай, коркпой, кадимки эле сабактар боюнча күнүмдөгү жаткан сабакта элестетиле дагы. Мен силерге 5-класстан берки материалдар боюнча суроо беремин. Мүмкүн болушунча колуңардан келишинче жооп бергиле. Макулбу? Биринчи биз фонетикадан баштаганбыз. Эсиңерде барбы? Ким айтып коет? Фонетикада эмнени айтабыз? Кулуев айтып койчу. Фонетика тугуштарды үйрөтүүчү. Отургой. Бул кайсы тилден алынган? Фонетика грек тилинен алынган. Фоне деген сөздүн кыргызчага которгондо үн жана табыш деген. Азамат отуруптур. Кыргыз тилинде канча тамга канча табыш бар? Кыргыз тилинде 36 тамга 39 табыш бар. Азамат отуруптур. Ким айтып коет табыш дегенден айтабыз? Табыш деп. Табыш деп кулакка угулган айрым үндөрдү табыш деп айтат. Жакшы, тамга дегенден айтабыз. Ким айтып коет эле? Тамгада табыштарды белгилөө үчүн алынган шарттуу белги тамга деп аталат. Отургойчу. Балдар, биз революцияга чейин кыргыздар тамгасы жок деп айтып келгенбиз. Ошондойбу? Ким айтып коет кыргыздар кандай жазууларды колдонгон болчу? Кыргыздар Орхон, Енисей, Уйгур, Араб, Латын жана орус алфавиттерин колдонуп келе жатат. Отургой. Жакшы. Эми балдар, экинчи суроо. Кыргыз тилинде канча үндүү табыш бар? Үндүү табыш. Кыргыз тилинде 14 үндүү бар. 14 үндүү бар. Үнсүздөрчү? 22 үнсүз Эми бар. ким айтып коет балдар үндүү табыш деген эмне эле? Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба, өпкөдөн чыгып келе жаткан аба тоскоолдукка учурабай үн кошулуп айтылса үндүү табыш деп аталат. Жакшы. Үндүү табыштар эми тилге карай кантип бөлүнөт болчу? Кимдин эсинде бар? Тилге карай. Жоон Айтып көрсөң. тилге карай алар жоон созулма. Жок, тилге карай жоон. Жоон. Ичке. Жоон ичке. Ичке гана болуп көрөт. Балдар, ким айтып койт эле жоон үндүүлөр эмнени айтабыз? Жоон үндүүлөр табыштар гана атап койгола, кайсылар келет болчу? Жоон үндүүлөргө. Сен канаттан десем айтып койчу.
А, Ы, У, Э. Emez. О. Azamat. İçke ünlülerge. Daha kim? Qaraysan aytmoqchi. И, Ü, Ö, Е. Bo'ldi azamat. Endi hozir ikkinchi. Fonetikani qo'yuvlar leksikadan boshlaydi. Leksika degan nima? Leksika deb. Leksika o'qiladi, yaxshi. Leksika amonimda, antonimda deb aytamiz. Antonimda deb. Daha kim aytadi? Qana? Антоним деп айтылышы ар башка майнысы Шашылбай жооп бер. Aqlga жардам et болсун. айтылышы бирдей Шашылбай жооп бер. карама каршы сөздөр антоним Qarama-qarshi ma'nodagi so'zlar. Esingizda bor bo'ladi, unutib qolsiz. Esingizga tuyulib oldi. Antonimda qanday o'qib o'ynab qolchi? антонимде Qancha уңгулаш жана уңгусу ар башка болуп бөлүнөт o'ynab ko'rayotgan Antonim o'ynab ko'rayotsa, esingizda bormi? Antonim o'yini. Hozir men sizlarga o'zinglar boshlag'lar. Bular hozir o'ngusi har boshqa bo'lgan antonimlarni o'ynab ko'raylik. O'shanday bu, buyog'i bir komanda bo'laylik, bir tayfa, buyog'i bir tayfa. Bular boshladi. Tez-tez. антонимдерден Birini siz ayting. күн Kun. Antonimi. антонимі Kundin aytdi antonimi. түн Tun. Tez-tez. ак Aq, кара qara. Tez-tez ağa. Antonim sizlardan aytadi. суу Suv. Suvdan antonim var, aytib ko'rchi. суу кургак Ар бир окуучу ар түрлүү жөндөмгө ээ болот. Ошол жөндөмүн чыгарыш үчүн ага билимдүү ар тарабынан методикасы кеңири болгон мугалим жетишиш керек. Себеби айыл кыштак жеринде бир нерсеге жөндөмдүү өзүнүн жөндөмүнө жараша чөйрөнүн таасири болбосо, анда ал жөндөмү баланын жөндөмү басылып калат. Ал башка тарапка кетет. Анын жөндөмүн чыгарыш үчүн бала кызыккан нерсени ата-энеси да карап, ошол кайсы тараптан кызыгып атат. Ошол баласынын жөндөмүнө жараша ар түрлүү ошол чөйрөгө алып барыш керек. Мисалы үчүн кечиресиң кыскырак мисалы үчүн айыл чарба жергесинде окуу иштери биринчи проблемага коюлбайт. Себеби ал жерде мал чарбасы, айыл чарбасы кеңири кулаш жайгандыктан, айыл чарбасында мектеп проблемасы жок болгондуктан ал жерде көбүнчө кээ бир ата-энелер бар, окуучуларды жибербей коюшат. Себеби ал жерде мал жоголуп кеткен. Аны малды издеш керек. Ошон үчүн окуучу жибербей коет. Ошондон бара-бара окуучунун окууга болгон кызыгысы жоголот. Ал эми айыл жеринде көбүнчө педагогдордун гана Айгүлөдөн кол ооруп кетти. Педагогдордун гана балдары окушу мүмкүн. Себеби алар балдарына көңүл бурушат. Себеби алар көргөн, өздөрү билим алган. Негизинен айыл чарба жергесинде дагы ар түрлүү жөндөмдөгү балдар. рахмат сөз Эми гимназия, лицей мектептеринде ушу кызыккан кийин бир кесип ээс болом деген окуучулар гана окушат да. Ошондуктан башка мектептерде да ушундай немелерди ачсак болот да, гимназия класс. Эгер мисалы үчүн айыл жергесинде таланттуу балдарды алып келип шаар жергесине алып келип окутса болот. Себебиден айыл жергесинде да таланттуу балдар чыгышат да. Ошондуктан аларды үй бүлөлүк шарттарына жараша алып келип бул жерге интернат мектептерде Айылдын бардыгын эле көчүрүп келбейбиз банда. Мен мисалы үчүн айылды бөлмөгө эмес, таланттуу балдар, талантсыз балдар деп. эмне үчүн айыл Адам өзүнүн таланты бар да. таланттуу балдарды тандап алыш керек да, ошол жерге алып барып конкурс жасап. Калган таланты жок, калгандары таланты жок деп ойлойсуңбу? Бардыгы таланты болушу мүмкүн. Ошо Демек талант бардыгын алып келиш керек да шаарга. жок. Анан кандай кылабыз? Ошол жерде конкурс жарыялаш керек. Мен бул баланын айткан сөзүнө анча кошо албайм. Эмне үчүн дегенде, айыл жердеги балдардын шарты мындай, шаар жерге алып келиш үчүн шарты да караш керек. Беш кол тең эмес дегендей, кээ бирөөнүн үй бүлөсү шаар жерине алып барганга мүмкүнчүлүгү жоктур. Ошондуктан шаарда эле бул альтернатив мектептерди уюштурбастан, айыл жеринде да уюштурса, ал жерде көбүрөөк чыгышы мүмкүн деп ойлойм. Бир жака. Азыркы билим берүү дагы эле болсо системанын империясынын алдында, мындай империализмдин алдында калып атат да. Балдар көптөрү туура айтышып атат. Бизде бүгүнкү күндө 18-20дан ашык предмет окулат ушу мектепте. Бир окуучу демек эгер жакшы окуш үчүн ар тараптуу болуп чыгыш үчүн ошончо предметтин бардыгын өздөштүрүп чыгууга туура келет деген сөз бул. Өзү физически да мүмкүн эмес буга. Эгер Даяр тургула. Ойлонгон убакыт жок. Макулбу? Дароо айтышыңар керек. 2 кошуу 2 бөлүнгөн 2. 2 Кол көтөрүп айткыла, канча? 2
2. 2. 2. Daha kim айтат? Канча деп ойлойсуңар? Канча? 2. 2. Эже канча деп ойлойсуң? 3. Эмне үчүн? Балдарга айтып берсең? Бул жерде Ким айтып коюн дейт? Азыр эже 1 мүнөткө токтоп туруңуз. эмне дегенде биринчи бөлүү амалын иштеш, андан кийин башка амалдар иштеш керек. Эгер 2 кошуу 2 көбөйтүлгөн 2 болгондочу? Анда дагы көбөйтүү амалы. Демек бөлүү көбөйтүү амалы биринчи эле. Атың ким? Айсулуу. Бардыгыңар Айсулуудай окугула, макулбу? Рахмат силерге. Мен биздин мектептеги тажрыйбалык класстар ачылган математика багыты боюнча 2-5, 8 класстарда мен өткөн ушул коллегаларымдын сабактарына катышайын деп 5 класстын математикасына катышып көрдүм. Мына жерде психологиялык көз карашта караганда балада мүмкүнчүлүк ушунчалык көп да. Ар кандай эле мүмкүнчүлүк көп, ар кандай эле мектептеги окуучуда, ар бир эле окуучуда десем болот да. Ошонун убагында ошол жөндөмдүүлүгүн баалап, ошондой группага альтернативалуу мектепке өткөрүп кое турган болсок, мугалим үчүн жеңил деген эмнеси? Ошол жерде бүт математикага шыгы бар балдар отурат. Берилген доскадагы материал, мугалим түшүндүрүп аткан материалбы? Ошол ар бир окуучу эч бир жөн отурган окуучу жок да. I know English speaking countries, Great Britain, capital London, United States of America, capital Washington, Canada, capital Ottawa, and Australia, capital Canberra. Now, also, let us sit down, please. Thank you. And let us sing a song. Do you know English songs? Do you know? Yes, you know. Yes. Now let us sing. First of all, what song shall we sing? Let us sing Hickory Dickory Dock. Yes. 1, 2, 3. Begin. Hickory Dickory Dock, the mouse grow. The fox that once the mouse ran down. Hickory Dickory Dock, the fox that once the mouse ran down. Hickory Dickory Dock. Thank you. And what English proverbs do you know? You please. Live and learn. Well, East the west, home is best. East or west, Home is best. You please. One man, no man. Yes, you're right. One for all, for one. One for all and all for one. Thank you. You please. One apple a day is a work keeps the doctor away. And you, Maria? Мен бир суроо берейин да. Азыр кырдаган ырыңарды ким котормосун айтып бере алат? Эмне жөнүндө ырдадыңар азыр? Ким айта алат? Эмне жөнүндө ушул ыр эмне жөнүндө? Биз ушул ырда ит жөнүндө ырдадык. Мисалы түшүнгөнүңөр? Түшүнгөндө эми ит болсо бир ит болгон экен. Ал болсо ошол ырда өзүнүн баяндамасын айтат да. Азыр айтып жатабыз эми лицей мектептерди, гимназияларды көп ачыш керек деп. Шаардагылар менимче жетишет деп ойлойм. Айыл жеринде туурочулук болбош керек да. Лицейди, гимназияны ачып койгондо эле окуучулардын билими өркүндөп кетпейт. Себеби ага жараша мугалимдер болуш керек. Лицей деп турганда деле, лицей дегенде деле мугалимде көп нерсе байланышат. Анан окуучуларды тандап алып окутса болот. Анан дагы лицей, гимназия деген менен жогорку окуу жай менен байланыш күчөш керек. Жогорку окуу жайында аларга бир кичине колдоо болбосо, биздин окутканыбыз эчтекеге жарабай калышы мүмкүн. Эже кол чаап койгулачы, мен ушул жоопко жете албайтым эле жанатан бери. Демек Дидар Шоу азыр кайрадан эле мектептерди кыдырууда. Азыр биз Ош шаарында номер 42-чи Керметов атындагы орто жөнөкөй мектептебиз. Бул мектептен биз жанагы гимназияда берилген суроолорду эле ошондой эле класстарга да берип көрмөкпүз. Демек мындан улам эки системадагы окуу жаатында, эки системасында айырманы байкап көрөбүз. Балдар мына көрсөтсөңүз, балдар мындан баягы гимназия багытындагы окуучулар экен, мындан баягы жөнөкөй мектеп. Азыр мен силерден суранам, Айгүл эжеңер экөөбүз силерге каршы чыгабыз. Гимназия мектебине биз каршыбыз деп айталы, мына шарттуу түрдө, макулбу? Силер бизге далилдеп бергиле, гимназия мектеби эмне үчүн керек экен? Сүйлөштүкпү? Демек биринчи суроо, гимназия мектеби эмне үчүн керек?
Бул гимназия мектеби ушу азыркы заманга кадрлар даярдап жатат да. Кандай кадрларды берет? Ушу азыркы заманга ылайыктуу. Эмне ылайык? Ким дагы? Дару жок ким? Жөнөкөй мектептен айтып калчы, гимназия мектептери керекпи деги? Албетте керек, азыркы заманга ылайыктуу бул гимназия мектептери сөзсүз керек. Жана ушул Айсаңар гимназия мектеби менен жөнөкөй мектептин айырмасы эмнеде? Кандай деп ойлойсуңар? Эмнеси менен айырмаланат? Мисалы үчүн мен байкап атам да, гимназия мектебинде деле ошол программа, жөнөкөй мектепте деле. Айырмасы эмнеде болуп атат? Ким? мисалы аларда жакшы окуган окуучулар топтолгон. Ал эми жөнөкөй мектептерде эми аралашкан окуучулар да. Жана гимназия мектептерге мындай билетүү үчүн аларга университеттерден, башка институттардан мугалимдер келип окутушат. Гимназия мектебинин окуучуларынан сурайм да, тереңдетип окутуу деген кандай түшүнсө болот? Эмнеси менен тереңдетилет? Бул жерде бизде мисалы математикалык уклон менен окуп атабыз. Мисалы Ломоносов мектепте деле англис тили уклон менен окуп атат. Ошон үчүн биз ошентип тереңдетип. Men aytmoqchimanki, umumta'lim maktab bilan tajribali maktabning juda katta farqi bor. Agar tajribali maktab ochilmaganda, biz ham umumta'lim maktabda o'qirdik. 11-sinfni bitirib, biz ham kommersantlik qilardik. Men hozir sizlar айтып атасыңар, гимназия мектеби математикалык багытта тереңдетип билим берет. Ордуңардан ким айтсаңар, математикадан жакшы билген бирөө жарыңар барбы? Келсеңер бирөөңөр эле. Мен ойлоп атам, бардыңар эле бирдей эле. Батыраак болсоңор, ким? Келе, сен турсаңар бирөөңөр. Келе, математикадан ким? Келе, атың ким? Жазгүл. Эми жөнөкөй мектептен бирөөңөр келсеңер. Кел. Мына доска тургула. Мен силерден өтүнөм да, аябай өтүнөм. Азыр мен бул экөөнү бир маселе берем, бир мисал берем, Бияктан эч ким көргөзүш керек эмес, жооп айтыш керек эмес. Макулбу? Жөнөкөй гана бир өзүбүздүн ортобуздагы бир мелдеш деп коелу да, майлы? Баары сарып. Анан кийин жөнөкөй мектептин окуучусу 9-класс, Силер 8-класс. Силер гимназия, силер жөнөкөй мектеп. Мен азыр жазам мисалды, ойлонбой туруп жообун айтышыңар керек. Макулбу? 1-класстын мисалы да. 1-класстын мисалы. 2 кошулган 2 бөлүнгөн 2. Канча? 1. 2. Силердин оюңар чеки ким дагы айтат? Канча? 3. Жөнөкөй мектептенсиң, Эмне үчүн 3? 2-ни 2ге бөлгөндө 1 болот, 2-ни 1ге кошкондо 3 болот. Эгер бөлүүнүн ордунда көбөйтүү болсочу? Анда 6 болсо керек. 6. Демек биринчи көбөйтүү жана бөлүү амалы, Эмне үчүн гимназия мектеби математикалык багыттагы мектеп болуп туруп ошону чыгара албайт? Демек гимназия керекпи, керек эмеспи? Ким айтат? Гимназия керек. Себеби бул жер керек да гимназия. Азыр мен силерге бир багыт берип кетейин да. Мен өзүм жеке оюмча да, альтернатив мектептердин деги өзү керектүү жери менимче бул деги окуу билим берүү системасында кандайдыр бир конкуренцияны пайда кылууга деп ойлойм да. Кандай десиңер билбейм, мен өзүм жеке көз карашымда. Эгер альтернатив мектепте мен өзүмдүн баламды берип окутсам, неге сиз берип окутпайсыз? Неге сиз берип окутпайсыз? Мамлекеттик мектептерде ким окуйт анда? Демек мамлекеттик мектептерде сапатын аркасынан көтөрөт го деген ой бар да. Мен жеке көз карашым. Эки сурооңузга эки ак сөз менен жооп берейин. Альтернатив мектеп керекпи? Бул мектеп керек. Шаардагы эмес, кышлакларда керек болсо альтернативный класстарды ачыш керек. Бул бир. Экинчиси, бул Кыргызстанда жашаyaткан бүтүн элдин интеллектуальный богатствосу бар, генетический богатство. Шуну топтоп алып окутуп, бул келгүсүдө Кыргызстан халкынын жашашы үчүн движущий күч болот деп уурашат. Бул мана шу асосий максаты шундан ибарат. Экинчиси, Наваи бир улуг гап айтканда, хамманы кошо окутуп 70 жыл хамманы бузуп ойнады. Ит bilan эшекке канча берсең тарбия, катта эшек болот, катта ит болот, лекин у бия болбойт да. Тайыржан агага кол чабуулар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Дидар шоу берүүбүз Ош телестудиясында өтүп атат. Биз кайрадан студияга бир канча мүнөттөн кийин кайрылабыз. Дем алуу.